урматтуу Hazreti Muftiler, урматтуу азиз коноктор, урматтуу жүрөгүнө ыйман уялаган диндеш мусулман бир туугандар, бүгүнкү аптанын улуу күнү болгон жума күнүндө берекелүү жерде Алла Тааланын буйругуна моюн сунуп, баардыгыбыз ушул жума ибадатын аткаруу максатында Кудай Тааланын үйүнө чогулуп келип отурабыз. Бүгүн биз менен биргеликте ушул Кудай Тааланын үйүндө жума намазын окумак үчүн мына өзүңүздөргө маалым болгондой 2-3 күндөн бери чыдамсыздык менен Кыргызстан мамлекетибизде диний башкарма тарабынан, улуттук агенттик тарабынан уюштурулуп жаткан Türk Mamleketler Uyumuna müçö болгон диний башкармалардын Hazreti Muftileri, тагыраак айтканда Türkiye mamleketинен, Azerbaycan mamleketинен, Kazakistan mamleketинен, Özbekistan mamleketинен биздин мамлекетибизге диний башкармалардын башкы муфтийлери конокко келип отурат. Кудайга шүгүр, кече күнү журт башчыбыздын кабыл алуусунда болдук. Ал жерде Türk Mamleketleri Uyumuna müçö болгон din башкармаларынын bir жыл içinde, өткөн жылы Kazakistan mamleketinin Борбор каласы Астана шаарында 5-чи жыйын өткөн болчу. Мана ошол жерде кабыл алынган, сунушталган бирдиктүү фатва маселеси bir жыл içinde талкууланып, кече күнү Кудайым буйруса Hazreti Muftilерибиздин колу менен фатваларды кабыл алдык. Албетте бул кабыл алынган фатвалар биз үммөткө, жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандардын дин тутунууда көрсөтүлгөн чечимдер. Алла Таалам кабыл алынган чечимдерди баардыгыбызга кайырлуу, берекелүү кылсын. Андан сырткары, урматтуу мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса, мына бүгүн сиздер менен биргеликте, ушул конокторубуз менен биргеликте жума намазын өтмөкчүбүз. Gelgen konuklarımızın keyvirölörü, keyvir sebepler menен uruksat suraşıp öz mamleketlerine kaytıştı. Bugün biz menen birgelikte konuklarımız gelip oturat. Tağıraak aytkanda Kazakistan mamleketinin baş muftiyi Naruzbay Tağanulu Hazret, hoş gelipsiz. Andan keyin Türkiye mamleketinin başkı muftiyi Doktor Ali Erbaş ağayыбыздағы biz менен биргеликте келип отурат, кош келипсиз. Анда эмесе учурдан пайдаланып, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул келген сыйлуу, ардактуу, азиз конокторубузга сөз кезегин берели. Кадырлы жыйылган кауым, курметтүү жамаат, курметтүү муфти хазреттер, кадырлы, курметтүү Абдулазиз Hazret, Allah Teala barşamыздың tilek niyetimizni kabul etsin. Bugünkü kasiyetli Cuma mübarek bolsun. Kasiyetli Mevlid ayı mübarek bolsun. Salam razı olsun, урматтуу Naruzbay Hazret. Чындыгында эң жакын боордош бир тууганыбыз, бир тууган эл. Айткан ар бир насаат, кеңеш сөзүңүздү чын дилибизден кабыл алдык. Сизден Кудай Таалам разы болsun. Andan keyinki gezekteki söz, urmatlı cemaat, Türkiye Mamleketinin Hazreti Muftiyi, urmatlı Profesör Doktor Ali Erbaş Hazret'e söz verelim. Aziz müftülerimiz, Kırgızistan Müslümanları, Müftiyat, Dini İdare Başkanı, çok değerli hocamız ve Kazakistan Müslümanları Müftiyatı Baş Müftüsü değerli hocamız, çok kıymetli Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi bu mübarek Cuma gününde hepinizin üzerine olsun.